Мага ошо буста багып күндө эмне тамак жасайм деген проблема болуп жатса, анда мен силерге бир күндүк усталардын обедине жасап берген тамак менен бөлүшөйүн деп атам, кимгедир пайдасын тийеби деп. Ушундай 5 бармак деген камырдан аш жасайбыз. Биринчи куруштуруп суун куюп коюп, камырды духовкага кызартып кууруп алабыз. 2 бөлүп кызарттым, себеби духовкам кичинекей болгон үчүн. Ага чейин шорбосу да бышып даяр болуп турат. Мындай келиндердин пешенесине ушундай камырлар чыгып калган жакшы эле болду. 2 жыл мурун мисалы мындайлар жок болчу да, макаронду жактырбагандар ушул камыр колдо кесилген камыр сыяктуу болот экен, бирок өзүнө жетпесе дагы макарондон караганда даамдуураак. Колдо жасалган камыр, кесилген камыр сыяктуу даамдуу болот экен. Мага жакты. Ушинтип суусу шорбосу даяр болгондон кийин камырды салып, жай отту кайнатып бышырып алабыз. Мынакей сонун колдо кесилген камыр сыяктуу сонун болуп камыр аш болду. Усталарыма ушундай идишке салып алып бардым. Эгер видео пайдалуу болсо лайк басып мага катталганды